Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Убакыт кеч болгонун карабастан мен сиздерге кайрылуу боюнча чечим кабыл алдым. Анткени бүгүн көп массалык маалымат каражаттарында, интернет булактарында Исаев толук кандуу шайлоого катышпайт экен, сүйлөшүп алыптыр, же болбосо Исаев бир кысымдарга чыдай албай талапкерлигин формалдуу түрдө эле сактап калат экен деген жалган маалыматтар чыкты. Мен ал боюнча мындай маалымат берип коеюн. Эч кандай андай болгон жок. Эми штабта андай анча-мынча бир өзгөрүүлөр болду. Штаб толук кандуу ишин улантып атат. Бүгүн Чүй Токмок эли менен барып жолугушуу өткөрдүк. Мына азыр эртерээк деле кайрылсам болот эле, бирок офисте эл менен жолугуулар көп болуп, кол бошобой. Мына азыр түнкү 2:30 болду. Жаңыдан акыркы адамдарыбыз кетти. Ошол бүгүнкү жумуш күнүн жыйынтыктап жатып, ушул сиздерге расмий түрдө билдирүү жазап коеюн деп чечим кабыл алдым. Эртең да Кудай буйрса эл менен Кочкор районуна барабыз. Кочкордо саат 11-де эл менен жолугушуу болот. Урматтуу кочкорлуктар, келип биздин жолугушууга Каныбек Иманалиев экөөбүз барабыз. Жолугушууга келип катышып кетсеңиздер болот. Жакшы калыңыздар.